Ак Суу районунун Акчи айылынын эли сугат суусун үнөмдүү пайдалануу иши менен алек. Суу пайдалануучулар бирикмеси элди уюштуруп, ашар жол аркылуу арыктарды, сырткы суу каналдарын таштандылардан арылтып жатышат. Береке булак сыпасына тиешелүү аймактарда Союздан бери оңдолуп түзүлбөй келе жаткан каналдар тазаланды. Быйылкы жылда суу коромчулукка учурабай, бөөдө чыгым болбойт дешет адистер. Сыпанын карамагына тиешелүү 3714 сугат жери бар. Анын ичинен ушул азыр биз ремонт кылып аткан Р1 Латковый канал деген каналыбыз. Бул каналга Союздан бери ремонт жасалбай келген. Бул канал общий бардык бизге тийиштүү жери 7,5 километр. Азыр биз могу 4 километрин эки айылдын ортосун жасап атабыз. Элдин күчү менен, ошо ашар ыкмасы менен бул чекиштүү ремонт. Бетондон жасалган каналдардын жыртык тешигин бүтөшүп, чымдан арылтышты. Жылда жасалган жумуш делгени менен кайрадан эле ушундай көрүнүштөр кайталана берет өңдөнөт. Жылда эле ушулга биздин мирапта ушундай ашар кылып уюштуруп, ушу канал жыртыктарын жамап, чымдарды тазалап, жазгы айдоолорго ушундай кам көрөбүз. Жеке бул канал башка жерлеринде ушу тазалайбыз. Ушундай ашар жолу менен. Бул ошо мираптарыбыз жакшы, мына иштегендер жакшы, өзүлөрү жаш балдар. Жакшы уюштурушуна жакшы карашат. Мындай тазалоо ишине бүтүндөй айыл эл тартылган, жалаң кол күчү менен иштешип, өздүк салымдарын да кошушат. Мол түшүм алуу үчүн суу мол болушу шарт. Күн ысык болуп, жаан аз жаап калса, сугат суусу тартыш болсо, элдин көргөн күнү куруп калары деле ырас. Жалпы жер каналы 65 чакырым, 65 километр канал менен камсыз болушкан булар. Анан азыр өзүңүз көрүп аткандай, мына бул каналды сбросной деп коебуз. Тигил өйдө жактан чоң келе аткан сууну мына бул жака поляга каптатпай, приарык кылып, ушу техника менен, айыл өкмөтүнүн жардамы менен бул жактан азыр соляркасын СПА бөлүп берип, техникасын айыл өкмөтү бөлүп берип, иши чогуу чаран ынтымакта ушундай иш кылып атышат да. Эми бул механикалык тазалоо өтө кымбат нерсе, ашар менен эме алганда өтө көп каражатты талап кылат да. Ошон үчүн СПАнын бюджетин тардыгына байланыштуу азыр ушундай айыл өкмөтүнүн жардамы менен ошо механикалык жол менен приарык чийип, өзүңүздөр көрүп атасыз, жумуш кылып атышат. Кол менен казып бүтүүгө мүмкүн болбогон жерлерге минтип техниканын күчүн пайдаланып жатышат. Маалы жок суу жайпап кетпеси үчүн алдын ала камылгалардын бири. Гүлжан Кыдыралиева, Айбек Турдакунов, Асылбек Касенов, Ак Суу районунан.